50 жылдай дүкөнчү болуп иштеген Сабохат Мамаджанова кийин базарга кирип, соодада жүрүп пенсияга чыккан. Үйдө бош отура албай 8 жыл мурда Ош-Исфана жолунун жээгиндеги Жашылча базарын ачкандардын бири. Чоң жол жээгиндеги базарда соода май айынын аягында кокон гилас менен башталып, кеч күздө курма сатылган соң кыш шилдеде жабылат. 8 жыл болду окшойт. Башты. Бул жол жээгиндеги мөмө жемиш базарына чыкканыма 7 жылдан ашып 8 жылга жакындады. Менден мурда 2-3 адам чыккан экен. Улам көбөйүп чоң базарга айлантык. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Жолоочулар тынымсыз токтоп сатып алып кетишет. Баткенге, Лейлеке, Ошко, Жалал Абадка, Бишкекке сапарга чыккандар сатып алышат. Багбандарыбыз мөмөлүү бактардын сырын билишет. Бизге бышып алыс жактарга жетпей тургандарын тапшырышат. Ал эми катуу көп убакытка жетчүсүн четке алып кеткен муздаткычы бар унааларга тапшырышат. Соода менен алектенип кеч күзгө чейин ушул жерде иштейм. Пенсиям жаман эмес, бирок бул жерде ар кандай адамдарды көрүп, иш менен алектенип, күндүн кандай өткөнүн билбей деле калам. Кеч күздө курма бышат. Ошону сатып, анан сезонду жаап, кийинки жазды күтүп калабыз. Алмалар болот, алмадан кийин курма болот. Кадамчайдын Үч Коргон айыл аймагы багбанчылык менен тиричилик кылат. Айылда мөмөлүү бактардын көчөтүн өндүргөн бир нече питомниктери да бар. Орусияга мөмө жемиш ташыган соодагерлер да ушул жерден жүк топтошот. Бир топ жылдан бери айылдын түшүмүн Сибирге ташып иштеген теги түрк ишкер Хайрулла Шакир азыр элден кайналы топтоп жаткан экен. Россияга жөнөтөбүз. Жолдо проблема жок. 2008 жылдан бери ушул жердин мөмө жемиштерин Россияга жеткирип иштейм. Олуттуу көйгөй болбойт. Бул жерден алган жүгүбүздү ал жактан сатканда жеңил. Кардарларыбыз бар. Бул жактагы багбандарды да билебиз. Бактарын жакшы карап, мөмөлөрү сапаттуу болот. Эң негизгиси койгон машиналарыбыз бир кылка сорт менен дароо толот. Үч Коргон аймагында бардык мөмө бар. Банандан башкасынын баарын өстүрүшөт. Регионда бар жок бар. Кроме банан. Үч Коргон айыл аймагында көп улуттуу калк отурукташкан. Айылдыктар ички базардан тышкары жылына сыртка 2000 тоннадай гилас экспорттойт. Негизги продукциямыз гилас. Бизде негизинен гилас, өрүк, алма, шабдалы, курма, кайналы, алмурут өстүрөбүз. Анын ичинен эң көбү гилас менен шабдалы. Быйыл 1700 тонна гиласты чет өлкөлөргө экспорттодук. Өзүбүздүн базарларда сатылгандан тышкары чет өлкөлөргө шабдалы экспорттоодо 1700 тоннага жетет деп турабыз. Жалпысынан алганда 5000 тонна мөмө жемишти чет өлкөлөргө сатылат деп болжойбуз. Мындан алынган жалпы киреше 240 миллион сомго жетет. 240 миллион жетет. Баткен облусунун ички дүң өндүрүмүнүн 30%дайы айыл чарбасынан түшөт. Анын ичинде облус боюнча 11.000 тоннадан ашык мөмө жемиш экспорттолсо, 4.000 тоннасы шабдалы, 4.000 тонна малина, 3.000 тоннадан ашык гилас, 1000 тоннадай кайналы четке сатылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.